Эпидемиологиялык кырдаалды эске алып, Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларында, Нарын областынын Ат Башы районунда өзгөчө абалдын мөөнөтү узартылат. Бул боюнча президент Сооронбай Жээнбеков 28 апрелде Коопсуздук кеңешинин чакан курамдагы жыйынында айтты. Мындай чечим биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов жана саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримовдун азыркы кырдаал тууралуу баяндамаларынан кийин кабыл алынды. Коронавирустук инфекциянын учурдагы эпидемиологиялык абалын эске алуу менен Саламаттык сактоо министрлиги чектөөчү иш-чаралардын инфекциялык ооруларды жайылтпоого, эпидемиологик очокту локализациялоо менен кийин анын жоюлушун камсыздоого багытталган иш-чаралардын натыйжасында белгиленген максатка жетүү үчүн мурдагы көздөлгөн өзгөчө абалдын узартылышын суранабыз. Алар Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларында, Ат Башы районунда 2020 жылдын 10 май күнүнө чейин өзгөчө абалды узартуу максатка ылайык экендигин белгилешти. Калган аймактарда өзгөчө абалдын шарты токтотулуп, өзгөчө кырдаал режими күчүндө калтырылат. Уважаемый председатель, с учетом предложения руководителя оперативного штаба, я предлагаю дополнить проект решения Совета Безопасности следующим пунктом. Рекомендовать президенту Кыргызской Республики продлить срок действия чрезвычайного положения в городах Бишкек, Ош, Жалал Абад и Атбашинском районе Нарынской области до 24:00 часов 10 мая 2020 года. Республикалык коронавируска каршы күрөшүү штабынын сунушу менен бүгүнкү Коопсуздук кеңешинин отурумунда республикабыздын кээ бир региондорунда, бул Бишкек шаарында, Ош шаарында, Жалал Абад шаарында, Нарын областынын Ат Башы районунда өзгөчө абал режимин 10 май 2020 жылдын 24:00 саатына чейин узартууга чечимдер кабыл алынды. Ошонун негизинде биз республикалык штаб өзүбүздүн ишибизди толук кандуу аягына чыгарганга мүмкүнчүлүк ала турган болдук. Өзгөчө абал Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларына, Ош облусунун Ноокат жана Кара Суу райондоруна жана Жалал Абад облусунун Сузак районунда 2020 жылдын 25 мартынан 15 апрелине чейин киргизилген. Нарын облусунун Нарын шаары жана Ат Башы районунун аймагына 15 апрелден тартып өзгөчө абал киргизилген. Өзгөчө абал киргизилген шаарларда жана райондордо бул режим 30 апрелге чейин узартылган болчу. Калкты коронавирус илдетинен коргоп калуунун бир гана куралы санитардык гигиеналык талаптарды аткаруу жана бекем тартипти сактоо. Кыргызстандыктар өзгөчө кырдаалдын жана өзгөчө абалдын эрежелерин сактаганы үчүн кырдаалдын курчуп кетишине жол берилген жок. Өзгөчө абал режимин алып таштаганда медиктердин күнү түнү жасаган мээнети, тартип сакчыларынын эмгеги, жалпы эле коомдун буга чейин жасаган аракеттери текке кетмек. 28 апрелге карата Кыргызстанда COVID-19 инфекциясын жуктургандардын саны 708. Алардын 13-ü акыркы суткада аныкталды. Бул убакытка чейин ооруга чалдыккандардын 416сы айыгып чыкты. Ал эми 8 адам каза тапты. Коопсуздук кеңешинин чакан курамдагы жыйынында өлкө аймагында коронавирус инфекциясын жайылтпоо жана республикада социалдык экономикалык активдүүлүктү жандандыруу боюнча мындан аркы чаралар каралды. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, вице-премьер-министр Эркин Асрандиев, саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов жана башка мамлекеттик органдардын жетекчилери коронавирус инфекциясынын жайылышына каршы күрөшүү, анын экономикага болгон кесепеттерин азайтуу жана өлкөдөгү экономикалык ишмердүүлүктү жандандыруу боюнча көрүлүп жаткан чаралар боюнча маалымат беришти. Биз коронавирус илдетинен арылы элекпиз. Бийлик органдары тиешелүү айрыкча мына оперативный штаб, тиешелүү министрликтер, ведомстволор өзгөчө абалда иштешибиз керек. Мына мен баш болуп. Мына дүйнөдө кырдаалды көрүп жатабыз, баардык кандай болуп атат, эмне болуп атат. Ошон үчүн чектөөлөрдү дагы мына кылдаатты сактап, раат менен алышыбыз керек. Мамлекет башчысы, өкмөт, бардык мамлекеттик органдар, Коопсуздук кеңеши тарабынан сунушталган тийиштүү антикризистик иш-чараларды улантуусу зарыл деп баса белгиледи. Планга өзгөртүүлөрдү киргизгенде комендатуралардын, жергиликтүү бийликтин бизнеске жеңилдиктерди берүүгө тиешелүү сунуштарын, ой-пикирлерин эске алуу керек, деди президент.
ишин кайрадан баштай турган экономиканын объектилеринде санитардык эпидемиологиялык коопсуздукту сактоо абдан маанилүү. Бул багытта жергиликтүү бийлик, саламаттык сактоо министрлиги, ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекция менен өз ара тыгыз иш алып барышы зарыл. Ишканалардын жетекчилерине өзгөчө жоопкерчилик тагылат, деди президент. Коопсуздук кеңешинин жыйынында биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов өзгөчө абал жана өзгөчө кырдаал шарттарында ишкерлик субъектилеринин ишмердүүлүгүн этап-этабы менен жандандыруу жөнүндө сунуш киргизди. Ал планда объекттердин конкреттүү тизмеси, алардын кызматкерлеринин саны, иш убактысы жана кызматкерлерди жумуш орундарына жеткирүү ыкмасы так даана көрсөтүлүшү керек. Ошону менен катар айрым чектөөлөр өзгөрүүсүз калат. Мисалы, маданий массалык иш-чараларды, той аштарды өткөрүүгө тыюу салуу күчүндө калат. Жогорку окуу жайлар, мектептер аралыктан окутууну улантышат. Өзгөчө абал киргизилген аймактарда кирүүгө, чыгууга санитардык карантиндик блокпосттор өзүнүн ишин улантат, деп белгиледи мамлекет башчысы. Муну менен биргеликте экономикалык чөйрөнүн иши кайра жанданганына байланыштуу блокпосттордун саны кыскартылат. Маданий масса иш-чараларды, той аштарды өткөрүүгө тыюу салынган, ал чектөөлөр дагы калыш керек ошол боюнча. Анан жогорку окуу жайлар, мектептер мурункудай эле дистанциондуу окууга уланыш керек. Мурдагы өзгөчө абал киргизген аймактардагы кирип чыгууга коюлган чектөөлөр ошол боюнча калат. Блокпост өзү улантат. Ошондой эле өлкө аймагына чет элдик жарандардын киришине тыюу салуу күчүндө калат. Жалпы дүйнөнү каптаган илдет өлкөнүн коомдук саясий турмушундагы айрым иштерди да үзгүлтүккө учуратты. Быйыл улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 75 жылдыгын белгилей турган жыл. Өлкөбүздүн тарыхындагы бул ыйык датага байланыштуу өзгөрүүлөр болот. Азыр эми жеңиш парадын өткөзө албайбыз. Бул эми айтпасам да баарыңар түшүнүп турасыңар. Дагы бир маселе бар. Бул өчпөс полк иш-чарасы бар. Мына буну өткөзө албайбыз азыр эми азыркы шартууга мүмкүнчүлүк бербейт. Бирок онлайн режимде форматты өткөзүү боюнча мына сунуштар берилди. Бунун үстүнө иштеп атышат. Буну буйруса абдан жакшы өткөзөбүз. Бирок ардагерлерибизге жылдагыдан кем эмес болсо ашыкча көңүл бурабыз. Улуу жеңиш майрамынын урматына ардагерлерге акчалай жардам берүү тууралуу жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков 4 мартта кол койгон. Ага ылайык согуштун катышуучулары менен жашы жете элек курагында туткунда болгондор жана Ленинград блокадасында жапа чеккен ардагерлерге 75 000 сомдон төлөндү. Мындан сырткары жерлерде жергиликтүү бийлик тарабынан да акчалай көмөк көрсөтүлүүдө. Учурда Кыргызстанда улуу ата мекендик согуштун 234 ардагери бар. Мындан сырткары 1700дөн ашык оорукта эмгектенгендер жашайт. Аларга болсо 15 000 сомдон бир жолку төлөм берилди. Кыргыз эли эчең кыйынчылыктарды, сыноолорду баштан кечирип жеңген эл. Элдин ынтымагы менен, чогуу аракет менен коронавирусту да жеңебиз.